Чычкан суусуна түшүп кетип 3 жумадан бери изделген жигиттин сөөгү табылды. Кырсык июль айынын башында болгон. Маркумдун жанындагы 2 жигиттин сөөгү буга чейин табылган. Уна менен баратып Бишкек-Ош жолунун 270-чакырымындагы Чычкан суусуна түшүп кеткен 3 жигиттин акыркысынын сөөгү табылганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык Каргаша 2-июль күнү болгон. 2 күндөн кийин биринин, дагы 2 күндөн кийин экинчисинин сөөгү табылган. 3-чү жигиттин сөөгү 23-июль күнү кечинде унаа түшүп кеткен жерден 16 чакырым алыстыктан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Кырсыктап каза болгондордун 3-өө тең 22 жашта экени айтылды. Чек ара кызматы Аксайдагы кырдаал өзгөргөн жок. Мамлекеттик чек ара кызматы 24-июльдөн эртең мененки маалыматына карата Баткендеги кыргыз-тажик чегиндеги кырдаал өзгөрүүсүз бойдон турганын билдирди. Чек арачылар күчөтүлгөн режимде кызмат өтөөнү улантууда. Кыргызстан менен Тажикстандын тийиштүү ведомстволору сүйлөшүү жүргүзүүдөн кийин эки тараптын чек арачылары чектешкен аймактарды биргеликте күзөтүп жатат. Исфана, Баткен жана Исфара-Варух автоунаа жолдору жабылган. Кырдаалды жөнгө салуу жана түрдүү жаңжалдарга жол бербөө максатында жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык Эмилия Алмазова карате боюнча дүйнө биринчилигинде алтын байгелүү болду. Мелдеш Чехиянын Градец Королева шаарында 19-21 июль күндөрү өткөн. Аталган биринчиликке Кыргызстандан 25 спортчу катышкан. Эмилия Алмазова ката түрүнөн биринчи орунду багынса, 12 жашка чейинкилер арасында кумите түрү боюнча күмүш медалды уткан. Мелдештин жыйынтыгында командалык кумите түрүнөн улуттук курама 9 байгеге жетишкен. 1 алтын, 1 күмүш жана 7 коло. Жалпы командалык эсепте Кыргызстан 52 өлкөнүн арасында 19 орунду ээлеген. Бельгияга 3-2 эсебинде утулган эркектер командасы 3-чү орунга жайгашкан. Коло медалды Абдибек Абсатаров, Аскат Абдакимов, Жомарт Медирбек уулу, Бообек Нурматов, Султан Панарбеков, Бекмырза Алыбаев жана Алымбек Нурмановтор алган. Оштогу набайканадан 10 тонна байытылбаган ун табылды. Ош шаарында байытылбаган ундан нан жасап, набайкана иштеткен ишкерге 23 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башчысынын орун басары Өмүрзак Мырзалиев билдирди. Анын айтымында 22 июлда укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте шаардагы каттоого алынбаган набайканалар текшерилген. Анын жыйынтыгында Фирдавс набайканасынын ээси санитардык гигиеналык эрежелерди сактабай байытылбаган унду пайдаланып жүргөнү аныкталган. Байытылбаган 10 тонна ун атайын комиссияга өткөрүлүп берилген, ал ун кайра байытылат. Бишкекте жеңил унаа күйүп кетти. Бишкек шаарындагы Масалиев көчөсүндө жеңил унаа күйүп кетти. Маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы да тастыктады. Ага ылайык Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин нөөмөт бөлүмүнө кабар саат 10:05 келип түшкөн. Бизден бир бөлүм аталган жерге барып 10:26 унааны өчүргөн. Эмнеден улам күйүп кеткени боюнча маалымат жок деп билдирет басма сөз кызматы.